Туугандар, шаардын центринде чоң жолдун жээгинде жайгашкан өтө сонун бир жаңы домдон сатыла турган квартира бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин атам. Өтө бир шикарный квартиралардын бири. Мен кирип оозум ачылып калды. Бул квартира түшүңүздөргө кирет. Түшүңүздөргө кирип тажатасыздар да. Сүйүп каласыздар бул квартираны. Өтө бир жакшы квартира экен. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Бардыгы даяр. Келесиздер, жашайсыздар. Кыла турган, ала турган нерселери жок. Уже баарын алып даярдап коюптур. Мына бул бөлмөлөрдүн көрүнүшү. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Зайнабидинова. Сатылуучу квартирабыз ушул МК Групп курулуш компаниясы курган жаңы домдо жайгашкан. Тех паспорттары берилген. Ушундай сонун. Так, бул жак болсо Масалиев көчөсү, Зайнабидинова. Абу-Даби кафесинде, ресторанын алсаңыздар болот. Ошондо эле бет маңдайына Кудай буйруса жашап каласыздар. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө квартирага келип калдым. Сиздер 7-чи этажга чыгасыздар. Жакшы жери лифт иштейт. Кыжылат болбоңуздар. Лифт менен чыксаңыздар, коридор ушундай кенен, квартира деле аз, көп деле квартира жок экен. Лифттен чыкканыңыздарда мына ушул квартира сатыкка чыгып атат. Даяр туруңуздар, көрүп таң каласыздар, сүйүп каласыздар бул квартираны. Даярсыздарбы? Кирейин анда. Бисмилля. Так, 3 комната. Караңыздар. Аянты 74,5 квадрат метр. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Отопление центральный, газ иштейт. Сонун квартира экен. Техпаспорты бар, документтери бардыгы жайында, туугандар. Локация дагы жакшы, чоң жолдун бою дегендей. Ремонтуна вообще сөз жок, туугандар. Так, мына ажаткана, ал жака шкаф жасалган, бул жагы көзгүсү. Ал жак бир комната деп койсом болот, гостиный сыяктуу. Караңыздар, кенен сонун болуп турат. Так, аз кандай кылайлы? Аман сонун квартира экен. Кайсы комнатадан башташты билбей атам. Жөн эле тура бергим келди ушул жерде элечи, карап эле. Жакшы квартира экен. Аянты 74,5. Эмнени көрүп аткан болсоңуздар бардыгы калат. Ушул комнатадан баштайын. Ата-энелерди сыйлайлы, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына туугандар, сонун кенен болуп турат. Караңыздар. Бардыгы калат. Эч кандай көргөз көмөгү эмес, бардыгын калтырат. Мына светильниктер жанат. Наркылынсы деле жанат, аны жандырган жокмун. Занескалар под заказ. Мына тумбочка, күзгү дегендей бардыгы бар экен. Так, жактан ачат ошойбуз. Ой. Сонун экен. Мына караңыздар. Чоң жолдун жээги, туугандар. Жакшы. Так, бул биринчи комнатасы болду, жүрөңүздөр. Бул жактан чыгайлы. Туугандар. Караңыздар. Өтө жакшы. Өтө сонун. Детский комната экен бул. Кроваттар даярдап койгон, мындай кылып. Отопление батарейкалары орнотулган, шкаф жасалган под заказ. Занескаларды көрүп атасыздар. Сонун. Жакшы квартира экен. Түшкө кирет, Кудай буйруса. Эми 3 комнатаны көргөздүм. Холду деле бир комната катары эсептеп атам, тура түшүнөсүздөр. Караңыздар, Мында жандырып коелу. Көрдүңүздөрбү? Стул. Бул жака телевизор коюп койсо болот. Микроволновка, духовка, холодильник. Бардыгы бар экен, а? Ой. Мына. Холодильник. Жакшы, өтө сонун. Башка жака эле келип калгандай болосуң, ушундай квартира рекламаны кылган келгендечи. Башка эле бир шаарга, мамлекетке баргандай болуп каласың. Негизи эми байлар деле көп. Таң калыштуу боло берет, бирок
Алар үчүн мындай квартира жөнөкөй эле сезиле берет. Так, мына жак болду окшойт да. Эмне экен бул? Азыр эми ачып көрүп атам мен дагы. О, гардеробный туугандар. Сонун. Бул жакты жабабыз. Теплый пол бар, значит, бул санузел экен. Мессага. Караңыздар. Мына стиралканы карагыла. Бул жагы дагы стиралка. Кандай болуп кетти? Эки стиралка го. Өтө. Туугандар, эми жүрүңүздөр мына ажалканасын көргөзүп берейин. Эшигин ачтым. Теплый пол, истинче кыла турган унитаз, раковина, мына бул мындай таш да, булчу эч нерсе болбойт. Раковинасы, полкалар бар экен, мына жакта шкафтары жасалган, сонун кыскасы. Мына жактары да жөн калтырбаптыр, жасап коюптур. Мынаны караңыздар. Эмне бул? Вообще сонун. Так, квадрат метри айттым жана. Кечке эле айта бербейин, тажап кеткен болсоңуздар керек. Баасы анан эси номери экранда жазылып турат, барыңыздарга ийгилик. Действительно жакшы квартира экен. Кондер, бардыгы бар.